Бул Көгөй айыл аймагына тиешелүү эл жана турак жай фондун каттоочу бөлүм. Мында 3 инструктор каттоочулар тарабынан келген такталган маалыматтарды текшерүүгө алышат. Учурда эл жана турак жай фондун каттоо өнүктүгүнүн башталганына 5 күн болду. 27 каттоочубуз бар, анан 3 инструктор иштеп атабыз. Каттоочулардын ар бирине өз-өзүнчө карта менен айылды бөлүп бергенбиз да. Ошончо иштешип атат. Күндө эртең менен бир сыйра телефондон маалымат беришет, анан кечинде саат 4-төрдө маалымат беришип атат. Маалымат так эле беришип атат. Ар бир үйгө күндө бир 10-12 үйдөн каттап коюшат да. Биз ноутбук менен иштеп атабыз, ноутбуктарыбыз жакшы эле. Интернет деле жакшы тартып атат. Эл жана турак жай фондун каттоо электрондук түрдө жүргүзүлүп жатат. Бул үчүн атайын каттоочу адистер мобилдик тиркеменин негизинде уюлдук телефон же планшет аркылуу жүргүзүүдө. Мындай шартта жүргүзүлгөн каттоо өнүктүгү кыйла жеңил болуп жаткандыгын каттоочулар билдиришет. Мурдагы эл каттоодо мисалы үчүн биз тетрадь ручка алып жазчык да, ар бир адамды каттачык. Анан ал быйылкы каттоодун айырмасы бул электронный сразу базага түшүп туруп автоматически кетип атыр да, ошонун эмеси тактыгында болуп атыр. Так айырмасы ошол болуп атыр да. Эл тарабынан жакшы кабыл алып атыр. Кээ бир түшүнбөгөндөр бар, мындай эле жазып койбойсуңбу дегендер деле болот да. Тетрадька эле жазып кетпейсиң деп. Эми бул электронный болгондо биз ар бир үйдү каттаганда, мисалы үчүн көп семья болсо 1 саатка чейин отуруп калабыз каттагандачы. Азыраак семьяны азыраак минутта деле каттап коебуз да. Ошол жагы жакшы болуп атыр. Эл жана турак жай фондун каттоо өнүктүгүнүн алкагында айрым учурда каттоодон баш тарткандар жок эмес. Мындай учурда каттоочу адистер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Эң башкысы ар бир жарандын берген маалыматы купуя сыр мойдон сакталат. Жакшы жер элдин турмуш жөнүндө, үй бүлөсү жөнүндө бир жакшы маалыматтар түшөт экен да, ушу эл каттоодун ичинде. Үй жайы дегендей ушу турмушка байланыштуу экен бар. Анан элдин көбүсүнө, элдин ынтымак жашаганына, турмуштарды өйдөнгөнгө мен дагы тилектешмин. Кудай кааласа ушу эл каттоо жакшы ынтымакта жүрүп кетсин. Элдин каттоосу бул элдин өзүнүн азыр көй албай жатканда канча жетип калдык, 7 миллионго жетип калдыкпы? Эгер жетип калсак андан бетер жетстан деген ыйык болот. Ошого жетип калат Кудайдын оюбуз бар. Мелине кетсек, эл жана турак жай фондун каттоочулары үчүн алдын ала окутуулар жүргүзүлүп, каттоочу адистерге тиешелүү участкалар бөлүнүп берилген. Учурда каттоочу адистер эртең мененки саат 9:00 баштап кечки 17:00 чейин эл жана турак жай фондун каттоо өнүктүгүн жүргүзүп жатышат. Өзүбүзгө бөлүнгөн участоктарды бүтөйүн деп калдык. Эртең мененки 9-тан кечки 5-ке чейин каттап атабыз. Элдин кабыл алуусу жакшы буйруса. Бир үйгө киргенде мисалы көбүрөөк адамдар болуп калса, ага көбүрөөк убакыт кетет. Бир адамды катташ үчүн жок эле дегенде бир 10-15 мүнөт кетет да бир адамга. Көп эле түшүнүп калыптыр. Башында биринчи күнү каттаганда бул эмне үчүн, эмнеге каттап атасыңар деп сурашкан. Андан кийинкисинде уже телевизордон көрүп, элден угуп, билип калышыптыр да. Эл жана турак жай фондун каттоо өлкөнүн социалдык экономикалык абалынан кабар алып, өнүгүүгө карай болжолдуу программалардын иштеп чыгууга өбөлгө болот. 29 мартка карата 11.367 двор каттоодон өтүп калды. Калк болсо, калк менен 16.000 калк катталып калды. Бүгүнкү күндө бүгүн график менен ушу ар бир каттоочу жоктоонун кеминде бир күндө 30-тан кем эмес деген план тапшырма коюлган. Себеп деген ар бир каттоочуга 20-250ден 300гө чейин двор эл бөлүнгөн да. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө баардык график менен кетип баратат. Арасында бар Герка айыл өкмөттөр аябай жакшы кетип баратат. Арасында бир эки айыл өкмөт бир аз башында кыйналышкан. Бирок бүгүнкү күндө баардык ордунда жакшы кетип баратышат. Болгону ошо элден сураныч. Ошо эл каттоочуларга жакшы мамиле кылып, суроолоруна так туура жооп берип койсо деген эле өтүнүч. Талас району боюнча 12.330 турак жай, ал эми туруктуу калктын саны 70.642 адамды түзөт. Бирок эл жана турак жай фондун каттоодон кийин бул сандар кайрадан такталат. Гүлжамал Багышбекова, Мелис Элебесов, Урмат Догдурбек уулу, Талас району.